Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен деп Штрих берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышындагы баштап алалы. 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу бул жылы мектеп программасына жана билим берүү тармагына дагы өзгөчө көңүл буруу, окуу методикаларын кайрадан иштеп чыгуу маселеси актуалдуу болуп турган чагы. Бүгүнкү биздин темабыз дагы дал ошол окуу методикасы системасы тууралуу болмокчу. Кыргызстандагы эле эмес, Борбор Азиядагы эң мыкты делген окуу жайлардын бири Борбордук Азиядагы Америка университетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Динара Орозбаева жекебиз бүгүнкү студиябыздын коногу. Саламатсызбы жеке, программабызга, студиябызга кош келипсиз дейли. Жана учурда 9 базасында десек дагы туура болот. Атайын орто билим берүүчү коллежди, инновациялык коллежди ишке киргизип, учурда баягы өлкө боюнча катуу иштер жүрүп жаткан экен. Бул коллеждин өзгөчөлүгү эмнеде болот эже? Кандай бир артыкчылыгы бар? Замандын талабы болдубу ушул нерсеге? Замандын талабы азыр болуп жатат. Азыр эми биз күндөн күнгө билим жашарып жатат да. Билим берүү тармагы, билим берүү өзү бул система образования жашарып жатат. Ошондуктан биздин балдар, биздин бала чака азыр 18 жаштан эмес, уже 15 жаштан студент болууга даяр болуп калды да. Себеби дегенде биздин азыркы замандагы ылдамдуулук менен өзгөрүп келатпайбы? Ошого биз коркпой мындай кирүүгө даяр болуш үчүн биз балдарыбызды азыртан даярдаш керекпиз да. Себеби дегенде мына 10 жылдан кийин эле мына банковский работниктер деп коелу, кассада иштеген сотрудниктер эле ишсиз калышы мүмкүн да. Себеби дегенде бүт электрондук кабыл алуу, электрондук обслуживание болуп калат да. Электровизация, цифровизацияга кирип кетет. Уже роботтор обслуживать этип калат клиенттердичи. Ошондуктан азыркы билим алып аткан студенттер, азыркы билим алып аткан ошол тармакты тандаган жаштар ошол технологияны азыр тандагандар, билим ошо билимини деңгээлине терең карап азыр үйрөнүп алыш керек да, үйрөнүп. Мындай айтканда 20-30 жылдан кийин азыркы студенттер бул эмгек рыногунун өкүлдөрү болот. Булар замандын мындай айтканда талап кылган кесибин билүүгө тийиш дегениңиз бар го. Негизи мына мектептерден ошол студенттерди тандоо тууру жүрүп жатпайбы учурда? Кандай бир критерийлерди айта алат элеңиз да? Чындап эле биздин жалпы мектептер, жалпы билим берүүчү мектептер ошол жаңы инновациялык агымга тийгизби, дооргобу, ылайыкташтырып билим бере алып жатабы? Албетте, бул сиздер эми албетте баягы арасынан тандап алып жатасыздар, бирок ошондо дагы баягы айрым талаптарга жооп бере албай калган учурлар көп болсо керек деп. Албетте, биз эми билим берүү тармагы бул больная тема деп коет го, орустар айтмакчы. Ошо больная тема бул. Бирок биздин Кыргызстанда ата-энелер билим берүүгө өзүнүн балдарына салым салганды үйрөнүштү да. Билим берүүгө инвестиция салууну үйрөнө башташты да. Ошо балдарына инвестиция кылганды уже үйрөнүштү да. Ошол бир сүйүндүргөн бир момент болуп эсептелет да. Хорошее образование стоит больших денег деп коет. Эми биз деген баягы акысыз билим деп айтабыз, мамлекет акысыз билим берет. Эми ошол билим берген акысыз билимге жараша билим алышат да. Мамлекеттик мектептерде баарын үйрөнө албайт да. Региондордо, например, да, региондордо барбы компьютерный класс? Ар бир мектепте жок. Мамлекет аны камсыздай албайт. Эми азыр камсыздай албайт мүмкүн. Эртең мүмкүн камсыздай алат. Ошондуктан мен сизден эмени сурайын деп атам да, баягы жалпы мамлекеттик мектептерде окуткан окуучулар сиздердин баягындай
колледждерге же университетке өтүүгө эми алар да аракет кылат да. Бул жерде акча маселеси эмес, жеке баягындай билим берүү деңгээли канчалык деген келет да. Ошо биздин тесттер, экзамендер ошол 9-класста кайсы сабактарды өтсө, ошол сабактардын эле эмеси менен алабыз да, базасы менен. Математикадан тапшырат тест и математикадан, английскийден, кыргыз тили, орус тилинен тапшырат. Ошол эле база менен. Кыйынчылыгы деле жок да. Мындай тапшырып келгенде мына шаардагы мектептер, шаардагы окуучулар да, шаарда окуган, шаардын мектебинин окуучулары, алар көбү тапшыра алышат да. Жеке мектепте окугандар десек же мындай эле жалпы мектептин окуучулары? Жалпы мектептин окуучулары, баардык окуучулар тапшыра алат бизге. Өтүп кетсе, тесттерди тапшырса, бизде контрактная система, бир жылына $5000 турат бул колледжде окуш. Бирок эгерде экзамен тапшырып, экзаменден өтүп кетсе, финансовая поддержка деген бизде эме бар, ыкма. Ошол финансовая поддержкага документтерин чогултуп берсе, жакшы скидкаларды берет да. Мына ошол эже жанагы финансылык жардам же болбосо муктаж болгон үй бүлөлөргө сиздер тараптан берилген мүмкүнчүлүктөр же болбосо колдоолор тууралуу бүгүнкү эфирибизде мындай кеңири ошол теманы кеп кылалы дегим келет да. Кандай бир талаптар менен ошол жардамга ээ боло алышат биздин мындай айтканда билимдүү, келечекти көрө билген окуучулар? Ар бир окуучу, ошол экзаменди тапшырып өткөн окуучу финансовый поддержкага бере алат да, документин тапшырып. Ал деген ата-энеси кайсы жерде иштейт, заработная платасы канча болушу керек, каерде иштеши керек дегиле. Но бул кайсы жерде иштегенин мааниси жок да, мааниси жок. Ошого карата, ошол үй бүлөнүн семейное состояние, семейное положение, ошол семейное финансовое состояниясына каратып, ошону эсептеп чыгып, ошолго карата скидка берет. Канча балага мындай сиздерде бир орундук бар? Канча баланы кабыл ала аласыздар өлкө боюнча? Өлкө боюнча 300 баланы кабыл ала алабыз азыр. 300 балага орун бар. Ош шаарынан 100гө жетпеген. 100гө, ошо 100 эми мен үмүтүм, чоң үмүт бар, 100 бала кабыл алсак жакшы болот эле деген. Региондорго дагы бир өзгөчө жеңилдиктер бар да. Региондун балдары тапшыргандан кийин, эгерде мына англис тилинен дагы кичине баягындай кыйынчылыктар болсо, математикада кыйынчылыктар болсо, биз отдельный группаларды, отдельный курсовый группаларды ачып, аларга жардам бергенге да даярбыз да. Себеби дегенде аны деген нужно подчеркнуть, что шаардык менен айылдык баланын все равно айырмасы билим берүү деңгээли кичине болсо дагы бар да, айырмачылыгы. Ошондуктан биз ошол айыл жергесиндеги региондордогу балдарга жеңилдик кылып беребиз да. Быйыл ошол региондогу окуучуларга өзүнчө бир орундуктар каралып, аларды мындай айтканда бир аз болсо дагы көтөрмөлөп кабыл аласыздар. Бир аз болсо дагы көтөрмөлөп туура айтасыз. Бул албетте эң жакшы. Региондорду өнүктүрүүгө кошкон эң бир жакшы салым ушул болсо керек. Анан эжеке айтсаңыз, негизи эле баягы инновациялык окутуудагы методдор сиздерде кандай салыштырмалуу дегиле, ошол эле Борбордук Азиядагы Америка университети болуп атпайбы? Американын системасы менен окшош келеби сиздерде дегиле, же биздин мектептеги системага окшошпу? Жок, система кандай сиздерде? Бизде система ошо американская система образования бизде. Кредитная система деп коет. Кредитная система деген бул студент келип өзү каалаган предметти тандап алып ошол багытта окуйт да. Өзүнө өзү расписание түзөт. Мына өзү кредит, өзү сабактарды, предметтерди тандап алгандан кийин уже ар жакта уже ошол предметтер менен расписание түзүп берет да. Ошондо мышление, ошо креативный өзүнүн ачкан өзүнүн таланттарын кээ бир студенттер бар, бир специальностька тапшырып, 1 жыл же 2 жыл окугандан кийин айтат да, мен
Мен башка жакка тапшырып алыпмын. Мен каалаганым совсем башка багытта экен деп, башка факультеттерге которуп кеткен дагы учурлар болот да. Ошол биздин эми Кыргызстандын системасы менен американский система образования ошодо эле болсо, эми чоң айырмачылыгы ошодон да. Биз деген свобода беребиз да студенттерге, свобода берип тандоо мүмкүнчүлүгү чоң. Мисалга бизде акыркы мезгилдерде көп айтып келишет да, баягы СССРдин окуу программасы дагы деле бизде сакталуу, жанагындай так илимдер мектепке киргизилип, эрте киргизилип, анан окуучулардын мындай айтканда кабыл алуусуна мындай окуучулар ошол нерсени так илимдерди өз убагында кабыл ала албай калып атышат депчи. Сиздерде талап кандай? Кайсыл сабактарга мындай талап жогору? Дүйнө кайсыл тарапка кетип атат дегендей? Дүйнө эмнени үйрөнүп атат? Дүйнө бизде цифровизация, IT технологияны үйрөнүп атат. Мына интернет азыр өнүгүп атпайбы? Ошого азыр бизде көп студенттер IT специалисттин эмесине тапшырат да, багыткачы. Бизнес таануу, бизнес түзүү, ошо бүт бизнесте кандай түзүү, бизнес проекттерди, бизнес пландарды кантип жазат, малое предприятие, малое предприятияны кандай баштайт, ошолордун баардыгынын ыкмаларын баардыгын кандай жаралышыны өнүктүрүп кетишини баардыгын ошол факультетте үйрөтөт да. И биздин университеттеги ошол именно бизнес тармагы, бизнес таануу тармагы көп студенттер ошол жакка тапшырышат да. И ошол факультеттин бүткөндөр көп ийгилик жаратышат. Бирок башка факультеттерде да бар, башка факультеттердеги бүтүп кеткен студенттер дагы негедир ушу бизнес баштап, көп бизнес чөйрөдөгү биздин бүтүүчүлөр көп да. Мамлекеттин мектебинде окуп, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар негедир баягы жаңы технологияны өздөштүрө албай бир аз болсо дагы артта калып кетип атабыз да. Бул жерде эми сөзсүз түрдө эмне кандай айтсам, окуу системасын өзгөртүш керекпи же бир жаңы предметтер кириш керекпи деги эле сиздин көз карашыңызда? Жаңы предметтер давно уже кириш керек да биздечи. Ошол кыйын болуп атпайбы? Ошону киргизиш, өздөштүрүш азыр биздин мамлекетке кыйыныраак болуп атат да. Ошон үчүн эл өзү өздөштүрүп, өзү ошол мектептерди ачып, бала бакчаларды ачып, өздөрү ошол өздөштүрүүнүн жолуна өздөрү кирип атат да. Ошон үчүн анан мамлекетке кеңешин берип атат да. Эксперт болуп өздөрү чыгып атат да. Өзгөртүш керек. Азыр мына бизде IT программированияны уже мектеп деңгээлинен киргизиш керек. Азыр уже эле кичинекей балдар гаджеттерди колдонуп атпайбы? Азыр уже эле алар уже инновационный мир технологий уже они знают да. Даже лучше нас они пользуются некоторые. Туура айтасыз, айрыкча ошол гаджеттерди негизи биз чоң адамдар таң калып, үйрөнүп алган эмес, түшүнбөй калып аткан гаджеттерди батыш мамлекеттеринде балдар баягы 2-, 3-, 4 класс кезинде эле жасап койгон программалар. Ошол программирование деп коет да. Бизде бар ошол. Программирование уже үйрөтүш керек анычы. Кичинесинен үйрөтүш керек. Программирование, создание, расписание для по гаджетной системе, да, по инновационной IT-системе. Это очень легко. Просто надо условия создать. А условия создавать это нашему государству сейчас сложновато, да? А условия создавать, конечно, бизнеске айлантырбагын келет билим берүүнү, но бизнеске айлантырбасаң, например, да, это не бизнес, конечно, но платная система болуп атпайбы. Эгерде каждая частная школа там уже обеспечена, да? Частная школа обеспечена. Ну, а что поделать? А что поделать? Вот образование, хорошее образование, стоит хороших денег, да? И это получается просто бул деген жашоо вынуждает. Если государство не может сделать, тогда люди сами делают. Да, адамдар өздөрү сиздерге мындай айтканда каражатын коротуп, балдарын окутуп атышат. Анан ошол балдар баягы мамлекеттин ошол эле не деп коебуз, инновациялык технологияларын үйрөнүп, ошо техниканын тилин үйрөнүп,
биздин мамлекетте иштеп жатышабы же алардын көпчүлүгү кайра эле баягы чет мамлекетке чыгып кетип жатабы? Сиздердин бүтүрүүчүлөр негизи мындай биздин бүтүрүүчүлөр иш менен камсыз болууда көбүнчө кайсыл жака неме кылышат, багыт алышат? Мамлекетте калышабы же сыртка чыгышабы? биздин мына Кыргызстандын деги эле балдары Кыргызстандын патриот, мына кыргыз элине күйүмдүү келет да. Биздин мировоззрениябыз башка да, биздин тарбиябыз башка. Ошого биздин балдар ошого күйүмдүү келишет да. Көп эле Кыргызстанга калат. Көп эле мына Кыргызстанды бизнес ачып, ушул Кыргызстанга салым салып аткан биздин бүтүрүүчүлөр дагы өзү негизи кыргызстандык жарандар да кетсе дагы кайра келип атышпайбы? Анан Динара айтсаңыз, мисалга изденүү же болбосо эмгек бир эле ушул жаңы технологияларды үйрөнүп аткан, анан жеке мектептерде эле болуп атат десек, албетте катуу жаңылышкан болобуз. Бирок биздин баягы жалпы стандарттык мектептердин мугалимдери эмнени үйрөнүүдө мындай адашып атышат да. Сиздер үйрөнүп жаткан эмнени алар үйрөнө албай калып атышат? Кайсы маалыматтардан артта калып атышат? Маселен, ошол жаңы технологияларды өздөштүрүү боюнча, мисалга информатика мугалими бардык жерде бар. Бирок сиз өзүңүз айткандай, жогоруда баса белгилегендей, аймактарда башкача сабак өтүлөт, шаарда башка сабак өтүлөт, ал эми колледж же болбосо сиздерде таптакыр башкача сабак өтүлөт да. Ошолор баягы маалыматты же болбосо тажрыйба алмаштыруу үчүн эмнелерди билиши керек эле? Кайсыл жактардан мындай жардам алса болот, маалыматты колдоону кайсыл тараптан алса болот? Ошол эле ошол эле биздин мына инновационный колледжге келип тажрыйба алса болот. Чоң мугалимдер дагы бизде ошол эле эме биздин Борбордук Азиядагы Американ университетинин ичинде мектеп окуучулардын тажрыйбасын жогортуулаган программа бар да. Аны дагы ошол американец, европейцтер кошулуп, ошол бүт баары кошулуп ошо программа ачканда, и биздин ошол аутсанын астында ошондой тажрыйба чоңойтуу программа бар. Ал сөзсүз түрдө тил билген мугалимдер кайрылат сиздерге, ошондойбу? Кичине болсо да тил билиш керек. Себебинде бул англис тил бар да, аякта ошол Европадан, Америкадан келген мыкты специалисттер бар да. Бирок жыл ичинде эмес, жайында гана болот да. Только вот жайында, вот когда летний каникулдар, жайкы каникулдар мезгилинде, жайкы каникулдар мектепте окуучулар, мектептеги окуучулар жайкы эс алууга чыкканда, ошол мугалимдер изденүү, мугалимде изденүү жок да биздечи. Балким баягы маалыматты кайсыл тараптан алышын билбей жаткандыр да. Интернеттен алат да. Интернеттен алат да. Аны көрсөтпөсөң деле интернеттен Google, любой эле гаджетте Google интернет бар болсо Google бар да. Азыр любой эле айылда интернет бар да. Бул это же смешно, когда говоришь интернета нету. Любой адамда WhatsApp бар. WhatsApp значит интернет. Ошон үчүн Google'дан эле караса, вот тажрыйба алмашуу, тажрыйба чоңойтуу, тажрыйба өстүрүү, Кыргызстанда деп эле жазып эле ошо Google'дан эле издеп, анан кийин биздин университеттерде тажрыйба эме деп. Ошо изденүүсү жок да, бул оңой эле. Анан сиздерге мисалга чет өлкөдөн мындай тажрыйба алмашууга же болбосо кандайдыр бир маалыматтары, жаңы технологияларды үйрөтүүгө атайын бир адистер келип, маалымат алмашып, анан маалымат берип турат да, сиздердин университеттерде жебизби же борборубуз болгон Бишкек шаарындабы. Ошол маалымат аймактарга жетпей калып жатат. Эмне үчүн сиздер тараптан бир демилге болуп, ошол өзүңүздөр үйрөнгөн маалыматты кайра кыргызча кылып, анан аймактарды кыдырып бир окутуу жүрсө болобу эле ошол нерселерди? Эми бул деген биз университетпиз да. Бул биздин эмебизге кирбейт да. Бул эми билим берүү министрлигине го көбүнчө суроо. Бирок университет болсок дагы биз чет өлкөдөн келет, тажрыйбалуу инсандар келишет, тренинг өтүшөт, семинар өтүшөт. Айтадым го, дагы биз целую программу создали, да, для повышения квалификации простых учителей школ. Аны биз жазып интернет тармакка жарыялап эле сайрап эле атабыз.
мына ушул күнү ачылат деп эмеге сайтка деле чыгарып атабыз. Биздин сайтыбыздагы бар. Эгерде ошол мугалимдер кааласа сайтка кирип эле ошол маалыматты билип алса болот. Биздин сайтта 3 тилде чыгат. Англис тили, орус тили, кыргыз тилде. Тилинде дагы жетиштүү деңгээлде маалымат бар. Жетиштүү деңгээлде эгер изденсе бар да. Ошол жетишпей атат биздин мугалимдерге. Биздин мугалимдерге эмне жетишпей атат? Ошол жана эми простой эле жөнөкөй эле колдоо жетишпейт да. Эми ал жөнөкөй мугалимдин айлыгы канча эле? 8.000. Ал 8.000ге ал Бишкекке барыш керек, окуш керек. Ошону билим берүү министрлиги колдоп кичине өздөрү ушинтип багыт берип, мотивация берип, бир ушундай бир университеттер менен биздин университет менен. Негизи буга чейин сиздерде ошол министрлик менен биргеликте бир кандайдыр бир программалар же болбосо долбоорлор болгонбу ошентип мугалимдердин баягы тажрыйба алмашуу боюнча? Эми болгон, алар бирок 1 күн, 2 күндүк да. 2 күндүк. Бунун натыйжасы азыраак. Натыйжасы азыраак. Ошондуктан результат да жок да. Келет, кетет, билим берүү министрлиги албетте там колдоп берет, чакырып берет, жол кирелерин төлөп берет. Бирок 1 күн, 2 күндө кайсыл информацияны алмак эле? Кайсыл информация? Жок дегенде ошол жогоруда айтып өткөнүңүздөй бир сайттан же болбосо кайсы маалымат булактарын үйрөнүп кетет, ошол жактардан маалымат издесем табылып калат деп. Чоң рахмат. Биринчиден ишиңиздерге ийгилик. Албетте биздин заман дагы өнүгөт дегендей, быйылкы жылы атайын ушул инновациялык технологияларды өнүктүрүү, санариптештирүү деп жарыялангандыгына байланыштуу, балким билим берүү тармагында да чоң реформа жүрүп, билим берүүбүз жакшы жолго коюлат деген ишеничтебиз.